окшош катасы жетекчилигинде, ошол партиялардын жетекчилигинде. Алардын демек максаты ошол болгон. Эптеп жетчү жерге жеткенден кийин өзүм билем. Конституцияң да сыртта калат, мыйзамдарың да сыртта калат, анан өзүм билем менен жашайм деген. Демек алар партиялык лидер болгон эмес. Партиядан түшүнүгү жок. Алар саясатчы эмес. Көпчүлүгү саясатчы эмес. Сиз атап бериңиз, сиз айткан партиялардын кимисинин жетекчиси саясатчы эле? Саясатчы эмес. Кокустан келип калды, тыйыны бар экен, башкасы бар экен, уюштурду, балды, бүттү, кетти. Аскар Акаев өмүрүндө саясатчы болуп көргөн эмес. Партия жетектеп да көргөн эмес. Андан кийинки келген Курманбек Салиевич деле коммунисттик партияда эле болсо керек, башка бир саясат партияда аны муну уюштуруп түзүп көргөн эмес. Саясат менен алек да болгон эмес. А кишинин өзүндай сөзү бар эле го. Мага бир кайсы бир жагдайды талкуулагандан көрө бир чоң заводду ишке салганым жеңилирээк деп. Демек, биз коом деп атканда коом жоопкерчиликти сезе билиши керек. Өтүкчүнү алып барып нан жаптырбаш керек. Нан жаап аткан наабайчыны алып барып алып ээр комуз чаптырбаш керек. Ээр комузду мыкты чапкан, колунан көөр төгүлгөн устаны барып колуна бычак карматып сокур ичегин алдырбаш керек. Же макул сокур ичегини мыкты операция жасаган кишиге колуна кычкачты берип тиш жулдурбаш керек. Ар бир тармактын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бизде ушул эки сөз сүйлөп койсо эле саясатчы, жок, саясатчы эмес. Саясатчы деген бул ар тараптуу болот. Ар тараптуу. Саясатчы деген бир эле учурда өлкөнүн экономика тармагын, айыл чарба тармагын, илим билим, маданият, тышкы саясат, адабият, керекпи театр кандай абалдалыгын керемет билген инсан гана саясатчы боло алат. Анан 4 камок салып койсо, же 5 жолу улактан жеңип барса эле, ой ушул мыкты экен, ушуну депутат кылабыз деп жүрүп, акыры аягы ушуга келди. Бүгүн ошол депутаттарың эптеп колуна карматып койгон кагазды окуй албай аткан шоргелдейлер ошол жалпы коомдун күзгүсү. Коом ошолорду колдоп атат. Демек, коом ошого татыктуу. Байлар, бизнесмендер, акчасы аябай көптөр саясатка аралашканы, депутат болгону, өкмөттө министр болгону, бир үлкөн бир чиновник болгону бул туура элеби? Туура эмес. Мисал келтирейин да. Ушул Джеффри Сакс сенатор болсо болбойбу? Болот. Ошол эле эң популярдуу, эң көп каттоочусу бар блогер. Сиздин кесиптешиңиз эмне үчүн депутаттыкка койбойт? Эмне үчүн олимпиада чемпиондору, дүйнө чемпиондору, эмне үчүн Криштиано Роналдо койбойт? Эмне үчүн Лионель Месси койбойт? Эмне үчүн? Себеп жанагы мен айткан өтүкчү өтүгүн тигиш керек, наабайчы нанын жаабыш керек, тикмечи көйнөгүн тигиш керек. А бизде Кыргызда кичине эле атат алып калса, 3 жолу сахнага чыгат дагы 4-сүндө парламентке барам деп чыгат. Бул өксүктүк. Бул парламенттин деңгээлинин эбегейсиз төмөн түшүп кеткенин белгиси.